Firdavs beyişine toylukka kuluk мүнөзү жакшылар гана кирет. Бей ал жерге кечке субаханада отурганда кирбейт. Kuluk мүнөзү жакшылар, пайгамбар сыпаттуулар кирет. Түшүнүп атасыздарбы? Аякка kuluk мүнөзү жакшылар кирет. Балаңа жакшы мамилада сөкпөй калдың, аялыңды сабабай калдың, дайын жок теппей калдың, шүмшүк катын дебей калдың, субханалла. Бир аз болсо чүт-чүт кызганасың, бирок эми анча кызганбай калдың. Ошентип мына тепкичтер бар да. Бир кадам калды дегенде, машалла, бир аз көзүңдү ылдый кылып, көзүңдү зынадан сактап, телефонда кыздардан сактап, ушинтип калдың. Бир аз калды деген сайын, машалла, улам ана адамдар келип, таксыр, монда бир проблема болду, бир жетишип коелу. Бир маселе болду, бир дуа кылып коюңузчу деп баштады, машалла. Я Алла. Алладан башка өтпөй калдың. Балдарың сени сүйүп калды. Сен мурун сүйүшүн аракет кылдырып аткансың да. Аллах жүрөгүнө сүйүү салып салды. Аялың сенсиз тура албай калды. Сени көрбөсөм жинди болуп атам дейт да. Балдарыңыз болсо атам дуа кылмайын чыкпайм дейт. Ошентип машалланын ана ошондон тух дейт. Болду дейт. Ар жагы Фирдавсту бир гана Алла гана кооздойт экен. Ал Фирдавс Алла кооздойт, аны эч ким башка колдобойт. Кооздобойт ал. Эми ар жагы шарт деп турган периштелер мүрзөгө өткүлө дейт. Мына ошондо экен, сен оюң жакшы, мамлекетим оңолот, үй бүлөм оңолот, эл оңолот, мен оңолсом эле деп эле калдың. Мен оңолсом дүйнө оңолот деп калдың. Эми мүрзөң оңолот ана мына. Сен ушуга кел, ушул ойго. Мен оңолсом, мен жакшы болсом, баары оңолот дечи. Мүрзө оңолот. Анан мүрзөнүн ичи анан оңолуп баштайт. Мүрзөнүн ичи тозоктун бир чуңкуру болчу да. Машалла. Ар жактан келди дагы. Түнү туруп ыйладың, Алла, мени кечирчи. Мен тоба кылдым дедиң. Бир тамчы тырс деп түшкөндө так деди, болду. Мүрзөнүн ичиндеги алоолонуп, газдай болуп күйүп турган тозок, субханалла, шарт өчтү, бүттү. Бир эле тамчы керек. О Алла, кечир мен пендеңмин деген кишиде бир сөз келип, көздөн тырс деди. Таң көр дүйнө, жүрөк катып калды.